Кала мэриясы Бишкектеги оңдолуп жаткан негизги 8 көчөнүн ремонту качан бүтөөрүн кабарлады. Курманжан Датка көчөсүнүн Жибек жолунан Чүй проспектине чейинки бөлүгү 1,5 чакырымга жасалып жаткан оңдоо иштери 2 августтан 31 октябрга чейин бүткөрүлөт. Медерев көчөсүнөн Панфиловдон 7 апрелге чейинки бөлүгү 25 марттан 31 майга чейин берилет. Москва көчөсүнүн Жаш гвардиядан Фучи көчөсүнө чейинки бөлүгү же болбосо 1,5 чакырымга жасалып жаткан ремонт иштери 20 майдан 3 июлга чейин аяктайт. Ал эми Лев Толстой көчөсүнөн Ибраимовдон Калык Акиевге чейинки бөлүгү 1 майдан 31 августка чейин ремонт жасалат. Жаш гвардия бульварынын Жибек жолунан Бөкөнбаевга чейинки бөлүгү болсо 25 марттан башталып 26 июлга чейин бүткөрүлөт. Жибек жолу проспектисинен Курманжан Даткадан Лермонтовго чейинки бөлүгү болсо 25 мартта башталган, эми 6 июнга чейин оңдоо иштери жүргүзүлөт. Акмбаев көчөсүнөн 7 апрелден Жукеев Пудовкинге чейинки бөлүгү 25 июндан 25 сентябрга чейин оңдолмокчу. Шабдан Баатыр көчөсүнөн Курманжан Даткадан Лермонтовго чейинки бөлүгү болсо 25 апрелде жасалып башталган, эми 13 июнда аяктайт.